намыска бир эле киши келтирет. Бул тарыхта ошондой. Тарыхта карасаң Манас келтирген, Алтайда төрөлүп. Биздин өзүбүздүн тарыхты айталы. Элдин тарыхын айтсак, Вашингтон, Рузвельт бир киши эле жасаган Американы. Шарль де Голль деген Францияны жасаган, Ататүрк деген Түркияны жасаган, Сталин деген сoko менен Россияны тикелеген, қан кустурса дагы. Андан Путин Масорустарды ордуна келтирди. Дэн Сяопин Кытайды өзгөртүп койгон. Жанагы Сингапурдун башчысы өзүнүн досторун камап туруп эле жеке киши өзгөрдү. Демек, ал кагазда эмес экен кеп. Жеке кишиде. Биздин шорубуз ушу жеке кишини чыгара албай атканыбызда да. Ал конституцияны мен күн-түн айт десең айтып берем, бирок биздин жеке лидерибиз оңолуп, жеке чыныгы лидер болмоюнча конституциялык кагаз боюнча кала берет. И шамалдап келген кеткендин бир жанагыдай оюнчугуна айлана берет да.